Assalamualaikum. Kırgızстанның жоңғыз? Тұтып қанасы бар. Не отырыш қыз? Жоңғыз айсаң? Не отырыш? Не отырыш айсаң? Что происходит? Жоңғыз? Не отырыш бұл айсаң? Не отырыш? Не отырыш айсаң? Ты со мной разговариваешь, что ты хочешь? Мен қарсаңдаймын. Білем, білем, шу отырғаның, аты мен білем. Шұғылғаның жақшы ө? Шұғылғаның жақшы айсаң? Шу отырғаның жақшы ө? Бұл қызды көріп мен просто обидно болып кетті да, мағанша обидно болып кетті. Эмне отырыш бұл, эмне отырыш? Ал эмне отырыш болмок эле, ал деңсиздиктин отурушу да. Эмне үчүн биз кыздарыбызды ошол башка улуттардан эле коргошубуз керек? Эмне үчүн кыргыздардын өзүнөн коргобойбуз? Башка улуттагылар кыздарыбыз менен жүрүп койсо эле ушундай чейпебиз сыгаттагы, өзүбүздүн улуттагылар аны жүрмөктөрүн зорлуктап, кордоп, өлтүрүп койсо дагы эчтеке деп чыкпайбыз. Насага куру патриоттор. Кече Кузьминкидеги урушта, тажик-кыргыз урушунда кыздар себепкер болуп, анан кыздардын жанын алабыз деп балдар барып мушташыптыр дейт. Билбейбиз эми ачык эмне болгонун. Анан денесин саткан кыздарга биз кыз болсок деле биз деле туура эмес ойдо, жаман көз караш менен карайбыз. Бирок мына Элтон Бро деген бала сен антип общий кылып айтпа да, сен бөлүп айт да. Денесин саткан кыздар, силерге айтарым деп. Сен кыздар ушул силер деп болуп атат да десең, конечно, мен деле өзүм алам да. Ошон үчүн денесин саткан кыздар кичине келечекти ойлогула. Кыргыздын канын кыргыз ичкен болуп атат. Силер тууралуу биз барып ушинтип ач үстүндө ушундай иштер болуп кетип атат. Андай кылбагыла деп айтты. Эмне кылайлы, биз кыздар өзүбүз чыгайлы, ушундай кыздарды давай өзүбүз эле бучабыз. Барбы мекенчил кыздар? Чыгыңыздар личкага, жазыңыздар, топтолуп түнү менен рейд кылайлы анда ушундай кыздарды. Өзүбүз эле таап, баары жок кылалы. Эмне кылабыз балдарга иш ашырып? Тажиктер менен жүргөн эмне деп түшүнсө болот? Не только тажик, башка улут менен антип жүрөт. Мен ошого таң калам да. Кудайго баарыбызгачы таяк жесең таяк дейсиң дегендей бүргөн таяк жеп калат, өзү деле билбей калат анычы кантип башына келгенин. Ошо ата-энеси жакшы тарбия бербеген кыздар, жокчулуктан бузулган кыздар. Эми жокчулук дейин десең, иштесе буту колу сол адам жөнөтүп атат го дейм акчаны. Анан акылы кем. Ушундай ана кыздар ошол жолго барат деп ойлоймун. Же болбосо каны суюк токтолбогон бузук кыздар деп койсоң, мындайча али чубак айткандай, ал өзү анараак бузук болсо аны оңдоп болбойт. Бүкүрүнү көртүзөйт да. Барып бара турган жери 2 метр жерге баргандан кийин кеч болот. Ошон үчүн ушу тажиктер менен жүргөн, өзбектер менен жүргөн, негизи эле ушундай башка улуттун кыздар немелери менен жүргөн кыздарга, мына балдар менен жүргөн кыздарга айтарым, ойлонуп баспа ар бир кадамыңарды. Допустим, мага жазгыла личкада любой жерге барып жооп берем, любойуң менен барып. Сүйлөшкөн духум жетет. Не только сүйлөшкөнү. По черному, по красному десең, любой жактан сүйлөшөм. Так что кадамыңарды ойлоп баспа кыздар. Жүрөт десе эле көрүнгөн кыргыз куруп калды, жүрбөйсүңбү калашымча кыргыз менен, ишек.